Саламатсыңарбы окуучулар? Бүгүн биз катыш, пропорция, пайыз боюнча мисалдарды карайбыз. Бизде биринчи мисал экрандагыдай. Бул мисалда x менен z'тин катышын жана 2 бөлүнгөн 3-түн катышын салыштырышыбыз керек. Биринчи барабардыктан 8x барабар 7y. Мындан x'ти тапсак, x барабар 7y бөлүнгөн 8. Экинчи катыштан 21y барабар 20z. Мындан z'ти таба турган болсок, 21y бөлүнгөн 20 барабар z. Эми x'тин z'ге болгон катышы x бизде 7y бөлүнгөн 8, ал эми z 21y бөлүнгөн 20. Четки мүчөлөрдү көбөйтүп бөлчөктүн алымына жазат элек. 7y көбөйтүү 20, ортоңку мүчөлөр 8 көбөйтүү 21y. Y менен y кыскарып кетсе, 7 менен 21-ди кыскартсак 3, 8 менен 20-ны кыскартсак 4кө кыскартсак 5, бул жерде 2, демек 5 бөлүнгөн 6. Анда 5 бөлүнгөн 6 менен 2 бөлүнгөн 3-тү салыштырышыбыз керек. 5-ти 3кө көбөйтсөк 15, 12, 15 12ден чоң. Демек биринчи колонкабыз чоң. Дагы бир ыкмада карайлы. X бөлүнгөн y барабар 7 бөлүнгөн 8. Y бөлүнгөн z барабар 20 бөлүнгөн 21. Мында экөөнүндө тең y бар экен. Y-дин бул жактагы мааниси 8, бул жакта 20. 8 менен 20-ны жалпы бөлүмгө келтирсек, анда 5ден буга 2ден, анда x бөлүнгөн y барабар 35 бөлүнгөн 40, y бөлүнгөн z барабар 40 бөлүнгөн 42. 40 y барабар болду. Анда x-тин z-ге болгон катышы 35 бөлүнгөн 42, 7-ге кыскартсак 5 бөлүнгөн 6. Эми 5 бөлүнгөн 6 менен 3төн 2-ни салыштырабыз. 15, 6 жерде 2, 12, 15 чоң. Демек биринчи колонка чоң. Жооп А вариант. Экинчи мисалда 5 калем менен 3 дептердин баасы 2 калем менен 8 дептердин баасындай дейт. Анда биз 2 калемдин баасы менен 3 дептердин баасын салыштырышыбыз керек. Демек 5 калем менен 3 дептердин баасы 5 калем кошулган 3 дептердин баасы 2 калем кошулган 8 дептердин баасындай дейт. Калемдерди топтоштурсак 3 калем барабар 8 дептерден 3 дептер 5 дептердин баасына барабар экен. Анда мындан калемди тапсак, калем 5 дептерди 3кө бөлгөнгө барабар. Эми 2 калемдин баасы эмнеге барабар экен? 2 калемдин баасы 10 дептерди 3кө бөлгөнгө барабар экен. Демек биринчи колонкабыз 10 дептерди 3кө бөлгөнгө барабар экен. Экинчи колонкабыз 3 дептерге барабар. 3 дептер. 10 дептерди 3кө бөлгөнүбүз 3,3 дептер. Демек 3 дептерге караганда чоңураак. Анда жооп А вариант чоң. Кийинки мисалда, эгерде 12 робот 20 мүнөттө 30 тетик жасаса, анда ошондой эле 10 робот 1 саатта канча тетик жасайт дейт. Демек 12 робот 1
20 мүнөттө 30 тетик жасаса, 30 тетик жасаса, анда ошондой эле 10 робот 1 саатта 1 саатта канча? X тетик. Мына ушул катыш берилген. Биринчи жолда мүнөттөрдү теңдештирип чыгарайык. Анда 12 робот 20 мүнөттө саатка айландырсак, анда 60 мүнөттө 90 тетик жасайт. 10 роботубуз 60 мүнөттө X тетик. Анда 12-ни X-га көйтсөк, 12X барабар 90 көйдү 10 900. Мындан X барабар 75. Демек жооп 75 тетик жасайт экен. Жооп 75. Экинчи жолу 12 робот 20 мүнөттө 30 тетик жасаса, анда 10 робот 60 мүнөттө X тетик деп турсак, 12 көйдү 20 мүнөтүбүз жана көйдү X'ыбыз барабар 10 көйдү 60 көйдү 30. Барабардын эки жагын 20-га бөлсөк, 3-төн 12 менен 30-ду 6-га бөлсөк, 2 5, 10 менен 2-ни кыскартсак 5, мындан X барабар 25 75. Демек жооп 75-ке барабар. Дагы бир жолу убакытты эң акырында жазып чыгарсак дагы болот. Демек 12 робот 30 тетикти 20 мүнөттө жасаса, 10 робот X тетикти 60 мүнөттө жасайт. Анда 12 көйдү X көйдү 20 барабар 10-ду 30-га 60-га көйтсөк, 10 көйдү 30 көйдү 60. 20 менен 60-ды кыскартсак 3-төн калат. 12 менен 30-ду 6-га кыскартсак 5 2, 2 менен 10-ду кыскартсак 5. Демек X барабар 75. Жооп 75. Кийинки мисалыбызда колонка берилген. 90-дун 80% менен 120-нын 5-тен 3-үн салыштырышыбыз керек. Анда 90-дун 80%, 90-ду көйтөбүз, 80-ибиз 100-дөн 80-ге барабар. 10-го алымын бөлүмүн кыскартсак, 10-го бөлсөк 72. Ал эми 120-нын 5-тен 3-үн табуу үчүн 5-тен 3-кө көйтөбүз. 120-ны 5-ке бөлсөк 24, 3-кө көйтсөк 72. Демек барабар жооп болгон. Кийинки мисалыбыз А санынын 20% А минус 60 болсо, А эмнеге барабар дейт. Демек А саныбыз
100%. Al endi 20% A minus 60'a barabar. A minus 60. Anda qayçılaşına koyutsuk. 20A barabar A minus 60 koydu 100. Bu 100A kemitü 6000'ge barabar. 100A'ны barabarın ikili tarafına ötkürsük. Minus 80A barabar minus 6000. Bundan A barabar. Barabarın iki жағını minus 80'ge bölüp jersek 75. Cevap 75'ge barabar.